Эгерде президент отставкага берсе, президенттин ыйгарым укуктарын убактылуу башкаруу өз убагында ким аткарды эле? Төрага Талант Мамытов аткарган, экс төрага. Азыр эмне Нурлан Шакиев башкарыш керек беле? Мына кечээ күнү эле президент бүгүн өзүнүн кабарда эмнеси менен кандай кылып кетирди бул кишини? Эмне деп айтты? Ушул киши дагы өзүнүн чоң ролун ойноп койду, бул интрига чыкканда деп. Эми бул нерсени бир жагынан укук коргоо мекемелери тастыкташ керек же башка, бирок мен түздөн түз айта кетейин, президент айтып атат, значит ошонго дооматтар бар да. Биз билбеген маалыматтар бар, оперативдүү маалыматтар. Бекеринен кеткен жок да. Ооба, мына силер деген, мына элге кайрылып атам. Президентти кетир деп ошол биздин 75 аксакал, булга чейин көрүнүктүү саясатчылар арасында юристтери, силер 2-3 ай өлкөнү башкарып, эл өкүлчүлүгүн башкарып, стратегиялык Кыргызстандын тагдыры үчүн чечимдерди Нурлан Шакиевке ишенейин деп аттыңар беле? Ошол маселе. Ошондуктан мен эң башынан чыкканымда, мен 5 күн мурун биринчи жолу позициямы көрсөттүм. Булга чейин мен бул суроого киргишүүдөн баш тарттым. Эмне дегенде татаал суроо, жана булга чейин прессинг мага дагы карата болду эле эксперт катары. Оозуңду жап деп. Чыгышымын түздөн түз себеби, мен укуктук аянтчага өткөрбөсөк, саясий аянтчада бул жамандык менен бүтөт деген гана коркунуч менен чыктым. Ошондуктан эмнени айта кетиш керек? Кыргызстандын тарыхында конституция 11 жолу өзгөрүлдү. Кандайдыр бир 33-34 жылда конституция 10 жолу өзгөрүлөт деген бул эмне деген нерсе? Эмне деген? Эч качан конституция аз убакыттын ичинде сапаттуу өзгөрүлүшүнө эч ким далил бере албайт, эч ким гарантия бере албайт. Мына биз ошону көрүп атабыз бүгүн сиздер менен. Мына ошол убакытта эптемей кылып өткөрүп мен кыйынмын деген адамдар бүгүнкү күндө конституциялык пробел, конституциялык белгисиздикти аныктай албай коюшту го өз убагында. Аныктаган болсо дагы ооздорун жаап отура калышты го. Акырында кимге тийди ошол? Эки доско тийди. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке тийди. Ошолордун чөйрөсү билип туруппу, билбей туруппу, бирок ушундай жагдайга алып келип коюшту.